Саламатсыздарбы сүйүктүү теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда саякат түрмөгө. Бүгүнкү саякатыбыз Кыргыз жергесиндеги кооз жайлардын бири болгон Апшыр Ата шаркыратмасына болмокчу. Барган адам кеткиси келбеген Апшыр Ата шаркыратмасы Ош облусундагы Ноокат районунун Кулатов айылында, Ош шаарынан 70 чакырым алыстыкта. Шаркыратма жайгашкан Апшыр Ата өрөөнү деңиз деңгээлинен 1500-2000 метр бийиктикте орун алган. Шаркыратманын диаметри 1,5 метр, бийиктиги 15-17 метрди түзөт. Жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда бул шаркыратманын суусу кайдан жаралып, кайдан келгенин эч ким билбейт. Илгери окумуштуулар 40 чакырымга чейин изилдеп көрүшүп, таба алышпаптыр. Шаркыратма Идрис пайгамбардын касиетинен жаралган делет. Анткени ал ушул жерде жашап, ушул жерде элди ислам динине үгүттөгөн. Мен пайгамбармын дегенде эл ага ишенбей, анда бир керемет көрсөт дешет. Ошондо пайгамбар таягы менен тоонун борун урса, ал жактан сүт агып чыгат. Апшыр фарс тилинен которгондо сүт суу дегенди билгизет дешет. Кийин кыз келиндер ошол сүткө кир жууп, эл күнөөгө бата турган иштерди жасай баштаганда сүт сууга айланып калыптыр. Андыктан шаркыратма пайгамбардын керемети деп айтылып калынган. Бул жерге Кыргызстандын 4 тарабынан тышкары Өзбекстандан, Тажикстандан жана чет өлкөдөн туристтер келишет. Шыпа булактын касиетин гастрит оорусу барлар ушул суудан ичкенде оорусу басылат дешет. Андан сырткары бата тилеп келгендер да көп кездешет. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биргеликте Апшыр Ата шаркыратмасына саякаттап келдик. Кезектеги саякаттан көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Ойгырларын ырга кошо